Бүгүнкү биздин темабыз бөлчөктөр. Бөлчөктөр математикада кандай кездешерине ага көңүл бөлөбүз. Биздин бөлчөктөрүбүз жазылышы боюнча жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр болуп бөлүнүшөт. Мисалы жөнөкөй бөлчөктөрдүн жазылышына көңүл бөлөбүз. Мисалы 7ден 8, 10дон 3, 12ден 7, 9дон 5, 2,10дон 9, 9,137 жана башка. Бизде бул жерде жөнөкөй бөлчөктөр жазылышы боюнча бөлчөк сызыгы аркылуу жазылат. Бөлчөк сызыгынын үстүнкүсүн алымы, астыңкысын бөлүмү деп айтабыз. Алып карайтын болсок, биринчи бөлчөктүн алымы 8, бөлүмү 7. Бөлчөктөргө токтоло турган болсок, ондук бөлчөктөр жазылышы боюнча төмөндөгүдөй болуп жазылат. Мисалы 0,1125, 4,138, 9,115, 2,10,9, 12,1013 жана башкалар. Бул жерде ондук бөлчөктөр үтүр белгиси менен ажыратылып, алдыңкысы бүтүн бөлүгү, андан кийин бөлчөк бөлүгү болуп көрсөтүлөт. Жөнөкөй бөлчөктөр белгилеши боюнча эки түргө бөлүнүшөт. Алар дурус жана буруш бөлчөктөр болот. Жөнөкөй бөлчөктөр дурус жана буруш бөлчөккө бөлүнүшөт. Дурус бөлчөк бул n'ден k деген түрүндө ала турган болсок, k алымы бул жерде n бөлүмү. Эгерде алымы бөлүмүнөн кичине болгон болсо, анда дурус бөлчөк болушат. Ал эми алымы бөлүмүнөн чоң же барабар болгон болсо, анда булар буруш бөлчөк болуп бөлүнүшөт. Ошол эле учурда мындай бөлчөктөр бирге карата салыштырылат. Мисалы алып карай турган болсок, ушул эле n'ден k деген бөлчөгүбүз майнус боюнча 1ден кичине болгон болсо, дурус бөлчөк болот. Ал эми n'ден k деген бөлчөгүбүз 1ден чоң же барабар болгон болсо, анда ал буруш бөлчөк болуп эсептелинет. Бул боюнча бирден мисалдарды көрөйүн. Мисалы 7ден 8 деген бөлчөгүбүздө 8 7ден чоң болуп турганына байланыштуу, бул бизде буруш бөлчөк болуп эсептелет экен. Ал эми 10дон 3 деген бөлчөктү ала турган болсок, алымындагы 3 бөлүмүндөгү 10дон кичине болуп турганына байланыштуу, бул бөлчөгүбүз дурус бөлчөк деп айтылат экен. 12ден 7 деген бөлчөгүбүздү ала турган болсок, мында дагы алымы 7, бөлүмү 12. 7 12ден кичине болгондуктан бул дагы дурус бөлчөк болуп эсептелет экен. Мисалдар менен түшүндүрө кете турган болсок, бизде Асан достору менен бөлүшүп жеш үчүн токоч алып келди да, аны тепе-тең 4кө бөлдү. Өзү менен кошо ал 2 досуна токочунан берди. Дагы 3 бөлүгүн алар жешти. Ошондо анын бир токочунун бир бөлүгү ашып калды. Андан мындай алып карай турган болсок, 4төн 3 бөлүгү желди дагы, бир бөлүгү калып калды. Биз анда токочтун желген бөлүктөрүн ала турган болсок, 4төн 3. Карап көрсөк, демек токочтун желген бөлүгү толук бөлүгүнөн аздык кылып жатат. Демек толук бөлүгү бул бизге бир бүтүн токочтон аздык кылгандыктан 4төн 3 деген бөлчөгүбүз бирден кичине экендигин көрсөтүп турат. Демек анда муну биз дурус бөлчөк деп айтат экенбиз. Ал эми ошол эле учурда Асандын 4-үнчү досу келди дагы, алар токочтун 4-үнчү бөлүгүн кошо жешти. Демек желген токочтун баардыгын ала турган болсок, 4төн 4 бөлүгү деп түшүндүрүп кетсек болот. Демек 4төн 4 бөлүгү бул демек толугу менен бир токочту түшүндүрүп жатат. Демек анда бул 4төн 4 деген бөлчөгүбүз бирге барабар деген сөз. Ошондой эле биз айтып өткөндөй, буруш бөлчөк бирден чоң же барабар деп айтып кеткенбиз. Демек 4төн 4 бөлчөгү бирге барабар болот. Асандын баштыгында дагы бир токоч бар. Ал экинчи токочунда тепе-тең 4кө бөлүп, 2 бөлүгүн дагы жаңы келип калган досторуна берди. Ошондо булардын токочторду жеген бөлүктөрүн санай турган болсок, жалпы 4төн 6 бөлүгүнө ээ болуп атышат. Демек 4төн 6 бөлүгү деген сөз бул бир бүтүн токоч жана андан дагы ашча бөлүгү бар деген сөз. Демек, мына ушул сүрөткө карап туруп биз 4төн 6 бөлчөгү бирден чоң экендигине ынанабыз. Демек, мындай бөлчөктөрдү биз буруш бөлчөк деп айтабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, анда 2,9 же 9,137 жана башка ушундай бөлчөктөр кандай бөлчөк деп аталат? Буларды биз аралаш сандар деп айтабыз. Аралаш сандар анын бүтүн бөлүгү өзүнчө бөлүп көрсөтүлүп, жана бөлчөк бөлүгү кошо көрсөтүлгөн болсо, мындай сандарды биз аралаш сандар деп айтабыз. Мисалы 2,10,9. Бул бүтүн бөлүгү,
Al endi bul jagı bölçök bölügü bolup eseptelenadi. Aralaş sanlardı biz buruş bölçök türünde көрсөтүүгө болот. Анда эмесе буга көңүл бөлөбүз. Aralaş sanды buruş bölçükкө айландыруу үчүн bölçöktүн bölümün өзүн жазып, ал эми бүтүн бөлүгүн bölçöктүн bölümүнө көбөйтүп туруп, алымдагы санды кошуп туруп алымына жазабыз. Демек эсептейт болсок 10дон 29 деген бөлчөк ээ болду. Бул бизде буруш бөлчөк болду. Демек аралаш сандардын баардыгын биз буруш бөлчөк түрүндө көрсөтсөк болот экен. Буга ынааныш үчүн кайрадан муну тескерисинче аткарып көрөбүз. Ал деген сөз 29ду 10го мамыча түрүндө бөлүп көрөлү. 29ду 10го мамыча түрүндө бөлө турган болсок, алгач 2ден беребиз. 2ни 10го көбөйтсөк 20. 29дан 20 кемите турган болсок 9. Келип чыккан 9 бөлүүчүдөн кичине болгондуктан бул калдык болуп эсептелинет. Демек анда 2 бүтүн 10дон 9 деп окуйбуз. Жазылыш боюнча экинчи түргө бөлүнгөн ондук бөлчөктөргө көңүл бөлөбүз. Биздин жазып отурган ондук бөлчөктөрүбүз булар кандайча пайда болот? Анда алып көрө турган болсок, бул кадимки эле жөнөкөй бөлчөктү алымын бөлүмүнө бөлүүдөн келип чыккан сандарды айтабыз. Мисалы биздин бөлчөктөр жана айтып өткөндөй эле n'ден k деген бөлчөк болгон болсо, k'ны n'ге бөлүп олтуруудан келип чыккан жыйынтыкты ондук бөлчөк түрүндө жазсак болот. Мисалы 4төн 3 деген бөлчөктү алалы. Демек алымын мамыча түрүндө 4кө бөлүп көрөлү. 3тү 4кө бөлсөк 7 калат, 0 бөлүп бүтүрө жатабыз. 0ду 4кө бөлсөк 0. 3төн 0 кемсек 3 калат. Демек 3-нүн аркасына 0 беребиз. 30ду 4кө бөлө турган болсок 7ден беребиз. 28 кемсек 2 калат. 0 беребиз. 20-ны 4кө бөлө турган болсок 5ден берсек болот экен. Демек 20. Калды 0. Бөлүү аяктады. Демек 4төн 3 деген бөлчөктү мамыча түрүндө бөлө турган болсок 0,175 деген ондук бөлчөккө келдик. 0,175. Биздин ондук бөлчөктөр дагы эки түргө бөлүнүшөт. Чектүү ондук бөлчөктөр, чексиз ондук бөлчөктөр. Мындай бөлүнүшүнүн себеби биз азыр алып көргөн 3тү 4кө бөлгөндө 0,175 деген сан чыгып, калдыгы 0 болуп токтоду. Бул учурда биздин бөлүү аягына чыкты деген сөз. Бирок айрым бир сандарды бөлүп отурганда бул аягына чыкпай калган учурлар кездешет. Аларга мисал келтирели. Мисалы азыр сиздер менен көп болгон 4төн 3 деген бөлчөк бул 0,175 деген бөлчөк болду. Бул бөлүү аягына жеткендиги үчүн бул чектүү ондук бөлчөк болуп эсептелет. Мындай бөлчөктөрдөн мисалы айталы 1,100,125 жана башка бир нече түрлөрүн келтирсек болот. Ал эми кызыктуураак болгон чексиз ондук бөлчөктөргө көңүл бөлөлү. Бул деген сөз бөлүү аягына такыр жетпеген сандарды айтабыз. Алып көрөлү 7ден 22 деген санды алып көрө турган болсок, 22 деген санды 7ге бөлүп көрө турган болсок, 3төн беребиз 21. 7ден 22 деген бөлчөктү бөлүп кете бере турган болсок, бул эч качан аягына жетпейт экен. Мына көрсөңөр, бөлүп отуруп 40га келдик, 40ты 7ге бөлө турган болсок 5тен беребиз. Мына ошондой отуруп эч качан аягына чыкпаган сандар да кездешет экен. Бул математиканын табигый нерселери, сандар болуп эсептелет. Демек анда эмне кылабыз? Бизде деген 3,114, 28 жана башка кете берген чексиз бөлчөктөрдү биз дайыма дептерге жазуунун ыңгайлуулугу үчүн аны кыскартып алабыз. Мисалы, ушул 3,114, 28 жана башка деген чексизге умтулуп жаткан санды биз болжолдуу түрдө 3,114 деген сан катарында алсак болот. Анда айталы 7ден 22 деген сан бул болжол барабар 3,114. Болжол барабар дегенден кийин демек бул сан чексиз ондук бөлчөк экендигине деп түшүнөбүз. Чексиз ондук бөлчөктөр келип чыккан сандарына жараша мезгилдүү жана мезгилсиз ондук бөлчөктөр болуп бөлүнүшөт. Анда ошолордон бир мисалдарды көрөлү. Катары 3төн 11 деген бөлчөктү биз мамыча түрүндө бөлүп эсептеп көрөлү. 11ди bölüyoruz 3'e. 3'ten veririz 9. Kemitsek 2 kalat. 0 veririz bir türe atıp durup 20'nin 3 bölü turumuzsa 6'dan 18. Kemitte turumuzsa 2 kalat. Daha 0 veririz
6, 18, kemitsek 2 kalat. Daha 0 versek 20. Bunday alıp karasak, ütüden keyin jalan 6 деген сан kaytalanıp ketip atkanlığı bizge malum oldu. Demek anda biz uşul жерден көңіл бөлсек болоткен 6 улам kaytalanıp жатат. Анда эмесе біз байкадык, биздин ушул 6 улам кайра биринин аркасынан бири кайталанып келип жаткандыктан, демек бул бөлчөктөрдү биз мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк деп айтат экенбиз. Ал эми жогоркудагыдай бөлчөктөй болуп туруп, ар башка сандар кайталанган болсо, анда буларды биз мезгилсиз чексиз ондук бөлчөк деп айтабыз. Мезгилсиз чексиз ондук бөлчөктөрдү жарагандай кылып туруп, болжолдуу түрдө кыскартып жазып атабыз. Ал эми мезгилдүү чексиз ондук бөлчөктөрдү biz sandары кайталанып калгандыктан буларды мындай түрдө жазсак болот. Демек 3 бүтүн ал эми кайталанып жаткан санды кашаага алып туруп жазып койсок, демек ушунун өзүн көрүп эле бул мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк экенин деп биз биле беребиз. Кадырман көрөрмандар, биз сиздер менен бөлчөктөрдүн жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр түрү менен тааныштык. Эми болсо бөлчөктүн эң эле орчундуу маселеси болгон негизги касиетине токтоло кетели. Көңүлүмүздө бөлчөктүн негизги касиетине бурабыз. Айталы, бүгүн Берметтин туулган күнүнө достору торт алып келишти. Алар достору менен чогуу отурушуп, тепе-тең 6 бөлүккө бөлүштү. 6 бөлүккө бөлдү дагы. Алардын 4 бөлүгүн Берметтин курбу кыздары жеди. 2 бөлүгүн анын инилери жеди. Кызыл менен боелуп турган бөлүктөрү Берметтин курбулары жеген торттун бөлүктөрү, көк менен боелуп турган бул Берметтин инилери жеген торттун бөлүктөрү. Эми алып карайлы, ушул жерде биз тортту бир бөлүктөргө бөлүнгөндүктөн аларды 2-2ден топтоштук көрө турган болсок, мунул бир Берметтин инилери жеген бөлүгү жалпы торттун 3/1 бөлүгү, ал эми курбулары жегендери жалпы торттун 3/2 бөлүктөрү. Мындай алып карай турган болсок, Берметтин курбулары жеген торттун бөлүктөрү 6-дан 4 бөлүгү. Ал эми ал болсо торттун жалпы 3/2 бөлүгүн түзөт. Мындайча алып карасак, анда 6-дан 4 деген бөлчөгүбүз 3/2 деген бөлчөккө барабар экен деген сөз. Ошол эле учурда Берметтин инилери жеген бөлүгүнө көңүл бөлө турган болсок, алар 6-дан 2 бөлүгүн жешкен. Ал эми жалпы тортту карап көрө турган болсок, жалпы торттун 3/1 бөлүгүнө ээ болуп атат. Демек, Берметтин инилери жеген 6-дан 2 деген бөлчөктүн biz 3/1 деген бөлчөккө барабар экен десек болот. Мына ушул жерден биз бөлчөктүн негизги касиетине келебиз. Демек, бөлчөктүн алымындагы бөлүмүндө биз 1 дейле болгон 2 деген санга бөлүп атабыз. 4/2 бөлсөк 2, 6/2 бөлсөк 3. Демек, мына ушул жерде 6-дан 4 деген бөлчөгүбүздү биз 3/2 деген бөлчөккө алып келдик. Ошол эле учурда 6-дан 2 деген бөлчөктү алымында бөлүмүндө 2 деген санга бөлгөнүздө 3/1 деген келип чыкты. Демек айтат экенбиз, 6-дан 4 деген бөлчөгүбүз 3/2 деген бөлчөккө барабар экен. 6-дан 2 деген бөлчөгүбүз 3/1 деген бөлчөккө барабар экен. Муну биз Берметтин туулган күнүндө желген торттун бөлүктөрү менен дана көрүп турабыз. Бөлчөктүн негизги касиети деген ушул балдар. Аны мен сиздерге тагыраак айтып берейин. Бөлчөктүн алымындагы бөлүмүндагы бир эле санга көбөйтүп же бөлгөндөн бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Анда эмесе аны көбөйтүү учуруна дагы көңүл бөлөлү. 7-ден 5 деген бөлчөктүн алымындагы бөлүмүндө 5 деген санга 1 дейле болгон 5 деген санга көбөйткөнүздө 35-тен 25 деген бөлчөк келип чыгат. Муну менен биз 7-ден 5 деген бөлчөгүбүздү 35-тен 25 деген бөлчөккө барабар экен десек болот. Мисалы 8-ден 3 деген бөлчөктүн алымындагы бөлүмүндө 4 деген санга көбөйтүп турсак, 32-ден 12 деген сан келип чыгат. Бөлчөк келип чыгат. Демек, 8-ден 3 деген бөлчөгүбүз 32-ден 12 деген бөлчөккө барабар экендигин көрүп турабыз. Айрым бөлчөктөргө бир аз көңүл бөлө турган жерлерибиз да бар. Алардан мисал келтирели. Нерсенин тепе-тең 2ге бөлүп, анын 1 бөлүгүн ала турган болсок, бизде 2-ден 1 деген бөлчөк пайда болот. 2-ден 1 деген бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 5 деген санга көбөйтө турган болсок, 10/5 деген бөлчөк келип чыкты. 10/5. Демек, муну ондук бөлчөк түрүндө жаза турган болсок, 0,10/5. Ошол 2-ден 1 деген бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 50 деген санга көбөйтө турган болсок, 100/50. Демек, ал 0,150.
Жана ошол сыяктуу эле көйдө өрөт болсок 0,500, 0,10 5000 жана башка. Баардыгы эле 2ден 1 деген бөлчөккө барабар экендиги көрүнүп калды. Демек биз айтсак болот экен. Демек 0,5 бул барабар экен 0,100ден 50гө. Же болбосо бул барабар экен 0,1000ден 500гө. Же болбосо 0,10,000ден 5000 жана башка. Демек бул ондук бөлчөктөрдүн баардыгы бири-бирине барабар болуп тургандыктан буларды жазууда биз акыркы нөлдөрүн жазбай эле нөлдөн айырмаланган сандан кийинки нөлдөрдүн баарын калтырып коюп 0,5 деген түрдө гана жазып койсок болот экен. Мисалы 1000ден 500'ün 2 нөлдүн калтырып койсок 0,5. Мына ушундай бөлчөктөрү да кездешет. Кадырман көрөрмандар, биз сиздер менен бөлчөктөр жана бөлчөктүн негизги касиеттерине токтолдук. Мындан кийинки сабактарыбызда алар менен жүргүзүлгөн амалдарга жана салыштырууларга көңүл бөлмөкчүбүз. Мен сиздерге дагы бир ирет кайталап кетейин. Бөлчөктүн негизги касиети деп алымындагы бөлүмүндө бир эле санга көбөйүп же бөлгөндөн бөлчөктүн мааниси өзгөрбөсө, мына ошол бөлчөктүн негизги касиети болуп эсептелет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң сиздер менен мен Жалал Абад областынын Сусак районуна караштуу номер 11 Мария Оразалиева атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин математика мугалими Азимбаев Омарбек болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң